Саламатсыңарбы балдар? Биз силер менен математика сабагын баштайбыз. Математика сабагында биз цифраларды, сандарды, фигураларды кошуп, кемитип, көбөйтүп, бөлгөндү үйрөнөбүз. Дагы да өзүбүздүн турмушта кеңири колдонгонго үйрөнөбүз балдар. Анда бүгүн силер менен биз математика сабагында мисал, маселе иштейбиз. Алгач бүгүнкү сабагыбызга максат коюп алсак, бүгүнкү сабагыбыздын максаты 4 орундуу сандарды жана тегерек миңдиктерди үйрөнөбүз. Алардын разряддарын атайбыз. Сүйлөө кебибизди, логикалык ой жүгүртүүбүздү, эске тутуубузду өстүрөбүз балдар. Келгиле анда китебибиздин 11-бетиндеги Актан менен Акылайдын суроолоруна жооп берели. Акылайдын суроосуна жооп береличи балдар. Эң чоң 2 орундуу санды жаз. Андан кийинки сан кандайча аталат? Балдар, эң чоң 2 орундуу санды биз буга чейинки сабакта кайталаганбыз. Кимдин эсинде бар? Туура, ал 99. Андан кийинки сан 100 деп аталат. Эң чоң 3 орундуу санды жаз. Андан кийинки сан кандайча аталат? Ал кандай жазылат? Балдар, эң чоң 3 орундуу сан кайсы балдар? Туура. Ал 999. Андан кийинки сан келе турган сан 1000 болот, 1000 канча орундуу сан балдар? Туура, 4 орундуу сан. Эң кичине 4 орундуу сан десек туура болот. Кийинки катарды биз кантип улантабыз балдар? 1000, 2000, андан ары улантабыз. 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Булар канча орундуу сандар балдар? 4 орундуу сандар. Келгиле анда эрежеге көңүл коюп, кунт коюп угалы. Жогоруда биз атаган сандар бар экен. Булар балдар тегерек миңдиктер. Алардын бирдиктери, ондуктары, жүздүктөрү 0 менен туюнтулат. Ал эми 4-разрядты миңдиктер болот. Мисалы 4000 санын алалы. Бирдиги, ондугу, жүздүгү 0. Ал эми 4-разрядты бул миңдик. Андан кийинки номер 38-ди дептерибизге жазсак балдар. 1015, 1016. Бул сандарды балдар 1021-ге чейин улантып жазабыз жазуу жүзүндө. Бсы 2118 санын жазабыз. Бул канча орундуу сан балдар? Оз 2 разряддарын атай кеткиле. Ал эми андан кийинки Вс. Бул сандарды окугула. 3468, 9819, 9575, 6999. Жана ар бирөөнүн үлгү боюнча разряддарга бөлүп жазабыз. Мисалы, таблицада көрүп турганыңардай бизге 2679 саны жазылган. Бул санда 9 бирдик бар, 7 ондук бар, 6 жүздүк бар жана 2 миңдик бар. Демек, калган сандарды дагы ушул үлгү боюнча жазабыз балдар. Гсы 1-разряды 5, 2-разряды 7, 3-разряды 2, ал эми 4-разряды 4. Бул кайсы сан балдар? Демек, эң биринчи
разряды 5 экен. Экинчи разряд 7, үчүнчү разряд 2, төртүнчү разряд 4. Канча орунду сан? 4 орунду санды жазышыбыз керек балдар. Жакшылап ойлонобуз. Кийинкисинде бирдиктери 3, ондуктары 6, жүздүктөрү 8, миңдиктери 9. Бул кайсыл сан? Дептерибизге туура жазабыз балдар. Анда бул эрежени дагы эсиңерге сактагыла. 1285, 3000, 6897, 3721, 7000, 8469 сыяктуу сандар булар 4 орунду сандар. Алар 4 разряддан турат. Бирдиктерден, ондуктардан, жүздүктөрдөн жана миңдиктерден турат. 4 орунду сандар булар миңдиктер балдар. Андан кийинки номер 39га өтсөк. Азыр мен силерге 4 көбөйтүү 2 барабар 8 деген туюнтманы таблица түрүндө көрсөтүп койдум, Демек, тик бурчтуу таблица түрүндө биз буга чейин силер менен иштегенбиз, сүрөттөгөнбүз. Асында 5 көбөйтүү 4 көбөйтүндүсүн тик бурчтуу таблица түрүндө сүрөттөп көрөлүчү өзүбүз. Ал эми Б-сында 7 кошуу 7 суммасын көбөйтүү менен алмаштырабыз. Кантип алмаштырабыз? 7-ни өзүнө канча жолу коштук? Көбөйтүү менен алмаштырабыз. Анда силерге үй тапшырма номер 40 жана 41. Үй тапшырманы көңүл коюп, кунт коюп, туура аткарганга аракет кылгыла балдар. Кийинки сабактан жолукканча кош кыла.